1 апрелден баштап ОСАГО страховкасы жоктугу үчүн жеке айдоочуларга айыппул салынбайт. Башкача айтканда, жеке унаа ээлерине транспорттун милдеттүү түрдө камсыздандыруу үчүн дагы 1 жыл берилди. Демек, сиз 2024-жылдын 1-январына чейин унааңызды камсыздандырышыңыз керек. Бирок, Министрлер кабинетинин чечими менен 1-апрелден тарта башка мамлекеттерде катталган унаалардын ээлерине жана айдоочуларына, ошондой эле юридикалык жактардын мамлекеттик органдардын менчигинде турган автотранспортко страховка үчүн айыппул салына баштайт. Кыргызстанда автотранспортты милдеттүү камсыздандыруу 7 жылдан бери эле каралып келген. Бирок эл ОСАГОнун баасы, зыяндын ордун толтуруу шарттары жана анын өлчөмү белгисиз болгондуктан мыйзамга каршы чыгышкан. Эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков парламентте камсыздандырууну ыктыярдуу кылууну сунуштап, өнүккөн өлкөлөрдө да милдеттүү камсыздандыруу жок экенин белгилеген. Кыргызстанда ОСАГО 2023-жылдан тартып күчүнө кирди. Беларуска тактикалык ядролук куралды 1-июлга чейин жайгаштыруу планын Украина, АКШ, батыш өлкөлөрү сынга алса, Кытай согушту тынчтык жол менен чечүүгө чакырды. Киев муну буга чейин эле эл аралык коопсуздук системасына шек келтирген провокациялык кадам деп атаган. Владимир Зеленский Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырууну жана Москва менен келишимдер күчүндө кала турган болсо, анын кесепеттери тууралуу Беларуска эскертүүнү талап кылды. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Джон Кирби, Америка, Орусия ядердик куралын башка аймакка жайгаштыра турчудай кандайдыр бир белги көрбөдүк деди. Ал эми Кытай буга эки тарап Украина кризисин тынчтык жол менен чечүү үчүн дипломатиялык аракеттерге көңүл бурушу керек деп, деэскалация үчүн биргелешип иштеши керек деген билдирүү жасады. Евробиримдиктин өкүлү Жозеф Боррелл Евробиримдик жаңы санкцияларды киргизүүгө даяр экенин айтты. Ал эми Дмитрий Песков Батыштын реакциясы Орусиянын пландарына таасир этпей турганын айтты. Белоруссия өз аймагын Орусияга, Украинага кол салуу үчүн берип келет. Ушул тапта орус куралдуу күчтөрүндө 2000 тактикалык өзөктүк курал бар. Британия менен Польша Украинанын Полтава жана Львов облустарында убактылуу 2 кыштак куруп берет. Бул үчүн Лондон $12 миллион жумшайт. Бул кыштактар согуш болуп жаткан аймактардан качкан 700дөн ашуун качкындарга салынат. Украинада согуш башталгандан бери Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөн 8 миллиондон ашык украиналык чыгып кетти. Британдык үй-бүлөлөр 120 миңге чукул качкынды кабыл алды. Европада баш паник тапкандардын саны 5 миллионго чукул. Украина темасын улай. 29 марттын таңында Украин күчтөрү Орусия оккупациялаган Мелитопольга ракеталык чабуул жасады. Аткылоодон энергетикалык объектилер жабыркап, шаарда жана ага жакын жайгашкан айрым айылдарда электр жарыгы өчүрүлгөн. Жай тургундары жабыркаган эмес. Орус маалымат каражаттарынын маалыматтарына караганда, Украина америкалык Хаймарс системасын колдонгон. Расмий Киев сокку тууралуу үн ката элек. Бул арада Бахмутта айыгышкан салгылашуу жүрүп, Америкалык согушту изилдөө институту орус армиясы шаардын 2/3 алганын жазды. Зеленский Украина кандай болбосун шаарды колдон чыгарбоого тийиш деп билдирди. Бул убакта Германиянын 18 дана Leopard 2 танктары менен Британиянын Challenger 2 танктары Украинага жетти. Германия танк менен кошо 40 дана аскердик автоунаасын берди. Канцлер Олаф Шольц дагы көбүрөөк техника, ушул жылдын аягына чейин 100 танк берүү пландалганын билдирди. Ал эми күзүндө АКШ Абрамс танктарын берүүнү убадалаган. Польшада Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен 3 адам кармалды. Алар Украинага аскердик техниканы ташуу маршрутуна чалгын жасап, Польшага каршы пропаганда жүргүзгөн деп айыпталууда. Польшанын атайын кызматтары аларды Жешува аэропортун жана Украина менен чек арадагы станцияны байланыштырган темир жолго жашыруун видео камераларды орноштурган жана бул каттамдан Украинага келген жүктөр, техника жөнүндө маалыматтарды чогулткан деп айыптоодо. Украинага бул жолдон батыш союздаштарынан келген аскердик техника өтөт. Буга чейин Орусиянын чалгындоо кызматынын тапшырмаларын аткарып келген деген 12 адам кармалган. Орусияда согушка жол жок деген жазуусу бар сүрөт тарткан 13 жаштагы кыздын атасы 2 жылга кесилди. Ал орус армиясын дискредитация кылды деп күнөөлүү деп табылды. Сот өкүм чыгарган кезде үй камагында болгон Алексей Москалев өлкөдөн чыгып кеткени айтылды. Ал өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Прокурор Москалевко Одноклассникте согуш жөнүндө комментарий жазганы үчүн иш козголду деген. Бирок Алексей комментарий жазбаганын, бирок согушка каршы экенин сот отурумдарынын биринде айткан. Москалев кызын жалгыз өстүрүп аткан. Кылмыш иши козголгондон кийин окуучу балдар үйүнө жайгаштырылган.
Эми Машанын тагдыры эмне болоору белгисиз. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху өлкөдө массалык нааразычылыктарды жараткан сот реформасын кабыл алууну жайга чейин токтотту. Бул аралыкта ал оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир чечимге келмекчи. Нетаньяху демилгелеген сот реформасы жогорку соттун мыйзам чыгаруу бийлигин көзөмөлдөөсүн чектөөгө багытталган. Реформа боюнча Израиль өкмөтү сотторду дайындап, жогорку сот өкмөттүн чечимдерин жокко чыгаруу укугунан ажырайт. Ошондой эле сот аткаруу бийлигинин чыгарган мыйзамдарына юридикалык баа бере албай калат. Буга каршы чыккандар реформа соттун көз карандысыздыгын чектейт, демократияга шек келтирет дешет. Иерусалимде бир нече аптадан бери токтобой аткан митингтерге 500 миңден ашуун адам чыкты. Ага Нетаньяхуну колдогондор да, каршы чыккандар да чыгып, өлкөдө эки ажырым акцияны жаратты. Казакстандын өкмөтү отставкага кетти. Президент Касым-Жомарт Токаев жарлыкка кол койду. Жаңы өкмөт түзүлүп, президент менен парламент премьер-министрди тандагыча өкмөт мүчөлөрү милдеттерин аткарып турат. Учурдагы премьер Алихан Смаиловдун өкмөтү январь окуясынан кийин эле түзүлүп, 1 жылдан ашык иштеди. Бул аралыкта министрлер кабинетинин курамында, анын структурасында да өзгөрүүлөр болгон. Казакстанда 19 мартта өткөн парламенттик шайлоого бийликчил партиялар келди. Шайлоодо бир катар мыйзам бузуулар катталып, оппозициялык талапкерлер жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылган. Апта ичиндеги кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып бердим. Биздин каналга катталып, социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталыңыз.